Эми мени түрмөгө камайбы, камабайбы мага эч айырмасы жок. Мен өзүмдүн кимдин ким экенин, өзүмдүн чындыгымды айтып кете беремин. Мен токтобоймун. Мен эми түрмөгө камайбы, камабайбы айырмасы жок. Мен түрмөгө тыкса дагы мен токтобойм. Мен өзүмдүн чындыгымды айтып кете берем. Ким экенин айтып кете берем. Эмне экенин айтып кете берем. Сегизбаев түрмөдө олтурсам да жөн олтурбай күрөшө беремин дейт. Тим эле 1917-жылдагы Октябрь революциясын жүзөгө ашырган большевиктерге окшоп. Сага эмне демек элек? Ак жол, ошол өзүң билип бара турган дарегиңе дал ошол жерде олтуруп канча сүйлөсөң жарашат. Себеби убактың да көп болот. Мышыгыңды да эч ким пыш дебейт. Кожоюнуң ал жерде олтурганына 1,5 жыл толбой жатып, целый бир китеп жазып чыгарыптыр. Ичи толо анекдоттор имиш. Жоо шеф деген тупой адвокаты качан карасаң ооруп жатат. Акыбалы чатак, чет жактан дарылатпаса болбойт деп тим эле байкуш болуп наалыса, бул жакта туруп бооруң ачып кетет. Анысы болсо анекдоттор аралашкан китеп чыгарыптыр. Ооруган адамдын көңүлүнө анекдот батабы? Дал ушул нерсеге акылым жетпей айраң таңмын. А сен Сегизбаев, ал жерге барганыңдан кийин мага десең өзүңчө канал ачып ал, же болбосо сатылма каналдардын журналистин жаныңа жалдап ал. Сүйлөгөн жалгандарыңды бизге жеткирип турсун, деп жазат Шабылмырза Бөркулов өзүнүн социалдык тармагында. Эл чындыкты билсин. Сизди сындаган башка маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы? Жок, андай болбойт. Бирок мен сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Президентибиз Садыр Жапаров шайлоо учурунда эл менен жолугушууга барган жерлеринде мен президент болсом куугунтук болбойт деген сөзүн көп кайталап айтып жүрдү. Президенттин ошол сөзүн колтугунда кара ташы бар ичине ütөлүп сасып кеткен бузукулар беттерине кармап алышып соц тармактардан ооздоруна келгенде оттоп калышты. Садыр Жапаров куугунтук болбойт дегенде саясий куугунтук тууралуу айтып аткан болуш керек. Мисалы Атамбаевдин мезгилинде бийликти сындап койгондун баарын куугунтуктап, камап өлкөдөн чыгып кетишке мажбур кылып жатпадыбы? Ал эми азыркы маңкурттар болсо куугунтук болбойт дегенди эмне айтсак жараша берет деген таризде түшүнүп алышып, элдин кыжырын кайнатып жатышат. Соц тармакты ачып карасаң эле президенттин жакында өтө турган инаугурациясы тууралуу төбө чачыңды тик тургузган сөздөрдү жазып жатышат. Эмне? Биздин өлкөбүз 80% эл колдогон өзүнүн патриот улунун президенттик инаугурациясын дос душмандардын көзүнө жакшынакай өткөрүп бере албаган байкуш өлкөгө айланып калганбы? Эгер эле шайлоодо шайлоо укугу бар, баардык кыргызстандык катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондо Садыр Жапаровду элдин 90% эл шайламак. Демек ошол 90% калың элге каршы чыккан 10% бузукулар биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылышка акысы барбы? Айрыкча сүйлөр сөзүн билбей, бирөөлөрдүн заказдарын аткарып жатышкан жаш эле жигит кыздардын жоопкерчиликсиз сөздөрүн окуп зээнин кейейт. 30 жыл ичинде өлкөнү өлөмсүз акыбалга алып келген төмөндөгү Көрсөк, Атамбаев, Отунбаева, Жээнбековдор эл башына келишкенде тим эле ак төөнүн карды жарылган өлкөдө жашап жаткандай, булардын инаугурациясын шан шөөгөт менен өткөрбөдүк беле? Биринен өтүп бири жеп, өлкөнү тоноп жатканда карызга батырып, кыргыздык карып байкуштарга айлантып койгондо деле кийинки келген жегич президенттин инаугурациясын тойго айлантып бергенбиз. Ал эми өлкө башына эл ишенип үмүт кылган Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер келгенде акыркы 30 жыл аралыгында жашообуздун аппак кагаз менен жаңыдан баштайлы деп турган маалда эмне үчүн президентибиздин инаугурациясын аза күткөндөй жарды өткөрүшүбүз керек? Өлкөнүн ушундай акыбалга келгенине Садыр Жапаров күнөөлүү эмес да. Жоопкерчиликти төмөндөгү Акаев, Атамбаев, Отунбаева, Жээнбековдордон сурашыбыз керек. Ал эми Садыр Жапаровдун инаугурациясын тарыхта эсте кала тургандай кылып майрамдашыбыз керек. Тим более инаугурация бул президентибиздин чоң иштерди баштар алдындагы эң алгачкы мааракеси болуп эсептелет. Атамбаев Кытайдан 4 миллиард карыз алганда тылтыйыбын чукпаган көркөөлөр бүгүн Садыр Жапаровго 10 миллион сом кетет экен дешип чачын жулуп жатышат. Арам өлгөн Ким Чон тойлор эмне ушунчалык эле мээңерден айрылып ойлоно албай калган деңгээлге жетип калгансыңарбы?
ак менен каранын айырмасын билбеген карама көр макулуктарга айланып бүткөнсүңөрбү? Оозуна келгенде оттогондорду таап тизигинин тарта турган органдар барбы бизде? Мага койсо Койташта Атамбаевди колдогондорду 9-10 октябрь күндөрү Ала Тоо аятында Атамбаевди жандап тургандарды, сүйлөгөндөрдү, шайлоо мезгилинде ар кандай жалган жала менен элдин башын айланткан Сегизбаевдерди, Садыр Жапаровду колдогондорду, ЗЕК деген ороз айымдарды, Прагада жатып Атамбаевдин заказын аткарып жаткан Али Токтоакуновду, азаттыгы менен кошо азыркы учурда президентибиздин атына ыплас сөздөрдү жазып чыгып жаткандардын ар бирин таап, жок дегенде административдик жазага сөзсүз тартыш керек. Мына ошолорго салган штрафтан эле мамлекетке канчалаган акчалар түшөт. Заодно өлкөдө тартип орнойт, жугундук орлордун жагы жабылат. Ал эми президенттин инаугурациясын как положено на полную катушку тойлошубуз керек. Садыр Жапаровду тандап, каалап президент шайлап алдык. Бул биз үчүн эң жогорку жетишкендик, майрам. Анда эмне үчүн 30 жылдан берки зорго жеткен майрамыбызды тойлобошубуз керек? Жогоруда мен айтып өткөн 10% бузукулар ичи күйүп, чалкасынан кетип, эси ооп калыштары үчүн болсо да тойлошубуз керек деп жазат Шаум Мырза Бөрүкулов өзүнүн социалдык тармагында. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Клара Соронкулова түз эфирден эле ант берип койсо болбойбу? Сөзсүз кол чабуулар керекпи? Клара Соронкулованын мындай сунушуна Шаум Мырза Бөрүкулов жооп берди. Клара Соронкулова, президенттин инаугурациясы бул дүйнөлүк мааниге ээ болгон мареке болуп эсептелет. Кыргызстан бул эч кайсыл өлкө менен байланышы жок, жалгыз калган макоо өлкө эмес. Же болбосо башка элдер көрбөй турган ээн тала, какыраган чөлдө жашабайбыз. Кайсыл жерден көрдүң эле жаңы шайланган президент түз эфирден ант берген. Сага окшогон батышчыл бозокунун акылына зар эмеспиз. Кудай буюрса сен түнкү клубтарга президент болуп калсаң, түз эфирден чыгып билген богуңду жей бересиң. Сен түнкү клубтарга сигаретти буулатып, сырадан жутуп, анын аз келгенсип ачкыл кызгыл ырдаганыңдын эл көрсүн, кол чаап колдосун деп интернеттен чыгарсаң жарашат. Ага салыштырмалуу президенттин ант берүү аз эми бүткүл кыргыз эли үчүн өзүнчө майрам салтанат. Биз ал күндү өтө чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Президенттикке өтпөй калып ичкүйдүүлүктөн ушундай тупой сунуш айтып жатканын сенин өтө начар аял экендигине кабар берет. Кайран гана жогорку билим, юрист деген кесип, аял деген улуу ат. Баарынан айланып кет батыштын жүгүртмөгү. Эл чындыкты билсин. Абдил Сегизбаев мени коррупцияга күнөөлөгөнү күлкүнү келтирет. Мен ушундай болоорун билгем. Себеби мен алардын көп жактарын чугуп чыгып койбодумбу? Ошол үчүн менен коркуп жатышат дагы бирдемелерди чугуп чыкпасын деп. Эптеп эле баягы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баягы тиги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турамго дагы бир нерсе болуп кетеби деген. Бул жана дебатта көп нерсе айтылып кетпеди. Болгон нерселердин баарын айттым, кандай коррупция болгон, кандай ишмердүүлүк болгон, ошо бийликке келгендерди. Ошолорду кайра улантып дагы бирдеме чукуп чыгып дагы бирдемени айтат деп коркуп атышат. Бул эки. Үчүнчүдөн эми өч алуу болуш керек. Бул саясий өч алуу. Баягы күтүлбөстөн президенттикке чыгып калды, күтүлбөстөн көп нерселер айтылып калды деген сөз болот. Эл чындыкты билсин. Бул жагы күтүлгөндөй эле болду. Себеби дегенде саясатты жакшы билбегени деле мына ушундай болоорун так жана даана түшүнүп, элдин көпчүлүгү күтүп турган окуялардын бири орун алды көрүнөт. Тагыраак айтканда, Абдил Сегизбаевке коррупция беренеси менен кылмыш иши козголду. Ал эми аскер прокуратурасы сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүп баштады. Арасында жер саткандар жүрөт, эл саткандар жүрөт, алтын уурдагандар жүрөт. Эптеп эле баягы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баягы тиги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турамго дагы бир нерсе болуп кетеби деген шылтоо менен неме алып алгандар бар арасында. Барыбыз эле жакшы билгендей кече жакында эле башкы прокуратура УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Абдил Сегизбаев мамлекеттин өзгөчө коргоосундагы жайыт жерлерге кол салып, мыйзамсыз ээлеп алуу максатында коррупциялык схема аркылуу Абдил Сегизбаев Кой Таш айылында жайгашкан
2,2 гектар жайыт жерин мыйзамда көрсөтүлбөгөн башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алган. Ал жерде капиталдык курулуштарды жүргүзүп, андан кийин кылмыштуу кыймыл аракеттерин жашыруу максатында жакын туугандарынын атына каттатып койгон. Статья 319 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, это по статье коррупция, и на сегодняшний день начато досудебное производство. Абдил Сегизбаевдин кылмыштарына жакын туугандар аралашып көмөкчү болгон, каза болгон жана чет жактагы жүргөн адамдардын атынан жалган документтерди даярдап, Аламүдүн районунан 18 гектар жерди жеке менчигине өткөрүп алууга жетишкен. Басып алган аз келгенсип жер салыгын төлөбөй, электр энергиясын дагы акысыз пайдаланып жүргөн. Сегизбаевдин бул кылмыш иштери бүгүн эле ачыкталып калган жок. Буга чейин Кой Таш айыл өкмөтүнүн жана Ички иштер министрликтин мурдагы кызматкерлери анык кылмыштары тууралуу айтып, бир нече жылдардан бери бармак басты, көз кысты болуп келатканын кошумчалашты. Абдил Сегизбаев, Аскар Акаев башкарган жылдардан бери бийликтин колтугунда келе жаткан. Өзгөчө Атамбаевдин убагында ити чөп жеп, аны жакын адамы болууга да жетишкен. Жетекчилик кызматтарда катары менен илеше баштаган. Аягында УКМКга жетекчилигине чейин көтөрүлгөн. Кызматта отуруп саясатчыларга кылмыш ишин козгоп, саясий куугунтуктун башында турганы баарыбызга маалым. Бийлик алмашаары менен ыңгайын таап Атамбаевди сатып кеткени да айтылып келет. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Сизде сындаган башка маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы? Жок, андай болбойт. Бирок мен сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.